Бүгүн силерге өзүмдүн сумкам тууралуу айтып берейин. Унутсам сөзсүз бул колума бул жерге жазып коем. Плюс, минус деп. Ырдаганда дагы бүт баарын жазам биякачы. Өзүм атым жазылган. Мен линза жок сахнага чыга албайм. Анан мен үңүлө карап таң калдым. Бул эмне деген кагаз десем, ошо 7 жылдан бери ушул сумканы көтөрөт экенмин. Мындай уштуу нерселерден качкан адамдардын катарына кирип калат окшойм. Салам, силер менен мен Каныкей. Бүгүн силерге өзүмдүн сумкам тууралуу айтып берейин. Бул сумкам негизи кичинекей. Мен муну ар дайым айтам, атка жеңил, тайга чак деп айтам да. Эмне үчүн? Анткени бул өтө мындай ыңгайлуу, төгөрөгү төп келген деп коет го, бирок мен үчүн өтө жашоомдо, жумушта, үйдө, үй бүлөдө баардык жагдайда дал келген сумкам болуп саналат да. Куржун деп коебу кыргызча. Анда сөз башынан болсун. Дароо өзү кичинекей болгону менен эле, бирок ичи кенен да. Ачканда эле бул жерде оокаттарым көп. Азыр силерге жөө келген жокмун, тулпар минип келдим. Анан телефон бүгүнкү күндө бул баардыгына керектүү актуалдуу аксессуар болуп калды окшойт. Мындай айтканда, аксессуарбы же адамга керектүү нерсе, эмне дейбиз. Бул жерде тиш чукугуч экен. Ар дайым жаныма алып жүрөм тиш чукугуч, анткени көп учурда үйдө болбой каласың, жумуш иретинде, үйдө болбогон шартта ар дайым тиш чукугуч биздин убакта керек да. Анан очки. Баса бул көздүн очкиси болуп саналат. Мен ар дайым сурашат, эмне үчүн очки тагынып жүрөм деп. Бул көз айнегим. Ошондой эле ар дайым ошол ишке чыкканда дагы күн тиет, ар кандай жагдай болуп калат, ошого карай мен дагы ар дайым ушундай көз айнектеримди ала жүрөм. Көз айнектерим аябай көп, чынын айтканда. Коюп коеюн. 4G камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Калем ар дайым керек. Мен жумушта кай жерде болбойун, эгер бир нерсени унутсам, сөзсүз бул колума бул жерге жазып коем. Плюс, минус деп, же болбосо сөздү кошо жазып коем. Анан ырдаганда дагы бүт баарын жазам биякачы. Эми баары бир чоң сахна, ар түрдүү жагдай болуп калат, ошого калем сөзсүз керек. Көп учурда күлүшөт бул үчүн мага. Дагы эмне бар? Бул жерде өзүм атым жазылган, ушундай документ салган, эмне деп коет муну? Ушундай бир нерсем бар да. Атайын мага белек кылышкан, аты жөнүм жазылуу, ичине документ салам. Андан тышкары чач байлагыч. Ошондой эле менде ар дайым линза жүрөт. Мен линза жок сахнага чыга албайм. Анткени ар дайым көз айнек тагынып жүрө албайсың да, ошондон улам линзаны дагы салганга туура келет. Ошон үчүн линзанын түрү бар. Атайын ошо бир өзүм тандаган линзам бар Кыргызстанда. Ошол линзаны гана колдоном. Кызыл помада. Бул дагы эми аябай айтпайм, олуттуу деп фирмасын ар дайым сатып алам. Негизи мага бир Корей элинин бир дүкөнү бар, ошол жерден алам да. Кыпкызыл өң. Бул эми өтө керектүү нерсе да. Косметика алып жүрбөйм, бир гана косметикам ушул кызыл өңдөгү оозго койгон боёгучум. Анан мен мындай сагыз чайнайм, бул негизи кичинекей балдардын сагызы болуп саналат. Ушул сагызды чайнайм да, такай алып жүрөм жаныма. Анан менде бир мындай нерсе бар. Ар дайым боёносуң да, боёнгондо денең мындай тердеп кетет же ар түркүн болот. Азыр деле келатып
тердеп кетиши мүмкүн. Ушундайды алып ошо май баскан жерлерди минтип коем. Бул аябай керектүү оокат да. Муну эмне деп айтат экенин деле билбейм. Өзүм анчейин косметикага жокмун, бирок ушундай эмне деп коет, кагаз деп коебу, же тердетпеген, терди арчыган кагаз деп коебу, ошол нерсем бар. Бул кагаздын да тарыхы бар. Муну болсо мен ошо эң алгачкы ирет Юлия Рудскаядан көргөм. Бир жолу тойдо отурсак, ушундай кагазын алып чыгып эле анан бетим сүртүп баштады да. Анан мен үңүлө карап таң калдым, бул эмне деген кагаз десем, ал айтты, мен ушундай тердегенде же болбосо бетиме бир аз май түшүп калса, ошону арчийм деди да. Ошондуктан ушул нерсени такай алып жүрөм жаныма. Кайсы фирма десеңер, Mary Kay деген фирманыкы экен. Бул жерде мен 2 флешкам бар экен. Флешка эң кызыгы могу биринчи флешкам муну жолдошум белек кылган эң алгач үйлөнгөндө. Ошондон бери жанымда жүрөт. 8 гигабайт Америкадан бери жаныма алып жүрөм. Бул дагы темирдей жаны бекем да. Жоголбойт, ар дайым жанымда. Жоголсо дагы таап алам. Айтор өтө күчтүү флешка да бул, мындай айтканда бул флешканы көргөндө жолдошумду эстейм ар дайым. Бул флешка катардагы эле флешка. Эгер бул жоголуп калса деп, муну өзүм сатып алгам. Бул кээде иштейт, иштебейт, ар кандай. Тескеринче бул жолдошум берген флешка жакшы иштейт дагы, бул иштебейт. Бирок жаныма алып жүрөм. Анан эң акыркысы бул менин атырым. Атырымды атайын эми бардыгы эле ушундай жанын алып жүрөбү билбейм. Мен өзгөчө кичинекей кутучага ушуну куюп алам. Атырымдын негизи флакону чоң да, аны жаныма алып жүрбөйм. Анын үстүнө да көбү сурашат, эмне атыр колдоносуң деп. Аны деле анчейин айта бербейм, анткени өзүмө жаккан атыр бар. Ал укмуш бир фирманын атыры эмес, жөнөкөй өзүм тандап, карап, байкап жүрүп алган атырым. Эмне десем экен, мага жаккан нерсени сыр кылып, купуя кылып, кээде өзүмө керектүү кылып куюп жүрөм. Бирок баардыгына атырымдын атын айта бербейм. Ошол себептен бул менин атырым. Калган бул жерде болду, бир эле невидимка таптым. Мен бул случай жизни деп коет. Не знаю, керекпи, кереги жок. Анан кичинекей биякта чөнтөгү бар, ал жерге акча салам. Мындай айтканда, ушул сумкама баткан ушул нерсенин баары мага жаккан ушул кичинекей тоголок сумкага батып кетти. Бул сумканы мен 2017-жылы Кореядан алгам. Кайсыл фирманыкы же эмненики экенин билбейм анчейин. Мага өзүмө жаккандыктан сатып алгам. Ошол күндөн бери, мына элестетиңиз, 17-жылдан бери ушул күнгө чейин көтөрүп келем ушул сумканы. Да, 2017-24, 7 жыл болуп калыптыр. Ошо 7 жылдан бери ушул сумканы көтөрүп келемин. Эч нерсе болгон жок. Эмне демекчимин? Менин куржунум, менин кутучам ушундай. Негизи ат адамдын канаты дейт эмеспи? Биздин турмушта көбүн эсе ошол тулпар менен жүргөн үчүн көп нерсең батып кетет да. Ошондуктан чоң сумка көтөрүп жүрбөйм. Эгерде бир жакка баратсам, албетте чемодан, чоң сумка көтөрөсүң. Ал эми күнүмдүк турмушта анчейин чоң сумкаларды көтөрбөйм. Ушул эле сумкам ар кандай кече болбосун, ар кандай маареке, жумуш, иш сапар кандай болбосун, ушул сумканы көтөрүп жүрөм. Баары батып кетет. Өтө мындай өзүнүн артынан да кара деп кыйнабайт да бул сумка. Эми кээ бир сумкалар болот экен, өзүнүн да чоң, баасы, аты, акчасы да чоң болгон сумкалар болот, мен аны билем. Бирок анчейин андай сумкага деле кызыкпайм. Мага жаккан мындай ыңгайлуу оокат болуш керек да, батып кеткен, мени сүрөп кеткен, мени колдогон. Тескеринче мен атайлап ушу атым чыксын деп ушу сумкамды көрсөткүм келбейт. Тескеринче сумка мага ыңгайлуу болуш керек деп ойлойм да. Ошондуктан менин сумкам мага жагат, мага ыңгайлуу, өзү да тоголок. Негизи мындай тоголок нерселерди жакшы көрөм. Анан мындай 4 бурчтук болгон куржундар болот. Мен аны деле көп байкайм. Көбүнчө ошондой 4 бурчтук нерседен качат экенмин да. Мындай бир рамкага түшүп калгандай эле боло берем да. Ошондуктан да
айнегимдин дагы көзү тоголок. Айтор көп нерсени айтат го, психологияда деле айтат экен да, мындай уштуу нерселерден качкан адамдардын катарына кирип калат окшойм. Ошондуктан меники көбүн эсе жашоодо баардык нерсени тоголок нерсеге окшоштурам. Жер тоголок, күн тоголок, ай тоголок, жашоо шарт тоголок. Анткени ар бир нерсе айланат деп ойлойм да. Жер шары айлангандай эле күз кетет, кайра келет, кыш да кетет, кайра келет деген сыяктуу нерсеге басым жасайм. Балким бул менин философиям, кандайдыр бир чексиздикти мындай берет да. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү силерге көрсөткөн куржунум ушул болду. Менин сумкам тоголок, куржунум тоголок десем болот. Айтор заманыбыз өтө өзгөргөнгө улам себептүүбү? Көп нерселердин аты кыргызча жок экен. Куржун деп эски биздин сөздөн алдым, көбүн эсе азыр англисче, орусча колдонуп калыптыр да. Силерге айтып отуруп, ушул нерселердин аталышы кантип аталат экенин, кыргызчасы кандай экенин кээде биле албай койдум да. Андыктан буга дагы бир маселе табылар деп ойлойм. Флешканын кыргызчасы эмне, мисалы үчүн мен билбейм. Мындай кошелектин аты эмне, кыргызчасы мен билбейт экенмин. Бирок балким аты бар. Аты мына мондай да. Ошон үчүн өтө кызык нерселер көп. Мен аябай кубанычтамын силерге өзүмдү көрсөткөнгө, таанытканга, кандайдыр бир себеп же өзүмдүн жашоомон далил бере алдым деп ойлойм. Өтө кубанычтамын. Ден соолуктан акчаны аябайм. Ден соолукка түзмө-түз байланышы бар нерседен акча аябайм. Жашоомдо спорт жок, чынын айтайын. Мен негизи эле жалкоо адамдарга киремби деп ойлоп калам кээде. Спорт бул да жумуш да. Анан карап отурсам, адамдар мурун өзүн түйшөлткөн экен да, мисалы үчүн жүн сабап, ошонун баары эле спорт болгон да кыргыздардачы. Бизде тилекке каршы андай түйшүк жок болгондуктан адам өзүн түйшөлтөт экен да. Спорт менин оюмча бул түйшүктөй сезилет. Бирок эми ал нерсени атайлап кылсаң деле болот, болбосо кылбай деле койсоң болот, билбейм. Менин турмушумда атайлап кылынган спорт жок. Менин турмушумда үйүмдөгү оокатым, балдарды караганым, кандайдыр бир деңгээлдеги өзүмдүн кыймыл аракетим ошол гана бар. Ал эми атайлап жасалган спорт жок. Дисциплина. Кеда. Сахары жок жашоо. Кофе. Театр. Концерт. Силерге жакты деп ишенем. Балким жакпаган чыгар. Ким билсин, ар кимдин табити ар башка. Менин табитим тоголок деп айтмакмын. Мындай. Эми төгөрөгү төп келген нерсе жок го, бирок баары бир мен эмнегедир ошол төгөрөгү төп келген деп ар дайым күндү, айды, жерди, жыл мезгилдерин баардыгын ошол нерсеге салыштырам да. Ошон үчүн кандайдыр бир төгөрөгү төп келген нерсени издейт экенмин да мен дагы. Ошондуктан менин посылым ошондой. Биз адамбыз албетте, идеалдуу эмеспиз, бирок ошентсе дагы аябай идеалдуулукка кызыгам, тартылам. Ошол себептен дагы бүгүнкү менин, эгер мындай разбор деп айта турган болсо, менин жагдайым, айтканым, сүйлөгөнүм, өзүмдүн алып жүргөнүм, жанымда оокаттарымдын сүрөттөгөнүмдүн мааниси ошол нерсе деп ойлойм. Ошондуктан бардыгыңыздарга рахмат, бар болуңуздар. Ким эмнени кааласа, кандай ийгиликке жеткиси келсе, ошого жетүүсүн каалайм.